Президент Садыр Жапаров бүгүн 14-июнда өлкөнүн куткаруучуларынын сыйлоо салтанаттуу иш-чарасына катышты. Иш-чара өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучуларына арналган кыска метраждуу тасманы көрсөтүү менен башталды. Президент Садыр Жапаров сөз сүйлөп, Түркиядагы жер титирөөнүн очогунда адам өмүрлөрүн ажалдан арачалап калган кайратты күч эрки бекем куткаруучуларга каармандыгы менен эрдик үчүн ыраазычылык билдирди. Иш-чаранын жүрүшүнө кыргызстандыктарга мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу аземи болду. Кечээ 13-июнда энергетика министри Таалайбек Ибраев Бишкек жылуулук тармагы ишканасынын 2023-24 жылдагы күз-кыш мезгилине карата даярдыгы, жылуулук тармактары реконструкциялоо жана жаңы объектилердин курулуш иштерин таанышты. Ведомстводон билдиришкендей, алгач министр Каралаев көчөсүндөгү жылуулук тармактары реконструкциялоо иштерине көз чаптырды. Учурда ал жерде Бишкек жылуулук тармагы ишканасы өз каражатынын эсебинен эски түтүктөрдү 500 мм түтүктөргө алмаштырууда. Быйыл Бишкек жылуулук тармагы 2 участокто Каралаев жана Абдумомунов көчөлөрүнүн боюндагы жылуулук тармактын түтүктөрүн куруу жана реконструкциялоо иштерин жүргүзүүдө. Бул иштердин натыйжасында жалпы суммасы 61,9 миллион сомго ар кандай диаметрдеги 526 метр жылуулук тармактары жаңыланат. 2023 жылдын 1-кварталында Кыргызстанда бардык категориядагы чарбалар тарабынан тирүүлөй салмакта 158,1 миң тонна эт өндүрүлдү. Айыл чарба министрлигинен билдиришкенде, быйыл өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2165 тоннага же 1,4% эт көп өндүрүлгөн. Ысык көлдө Глобус жана Фрунзе соода түйүндөрүндө желим баштыктар кагаз баштыктарга алмаштырылат. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынан билдиришкенде, ведомствонун башчысы Айбек Мамыралиев Глобус жана Фрунзе соода түйүндөрүнүн өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрдү. Соода түйүндөрүнүн өкүлдөрү жарлыктын талаптарын колдоп, полимер пленкасынан жасалган баштыктарды кагаз жана чүпүрөк баштыктарга алмаштыруу боюнча иш-аракеттер жүрүп жаткандыгын билдиришти. Жанси Опин проспектисинин Алыкулов көчөсүнөн Кустанай көчөсүнө чейинки батыш кире бериш бөлүгүн көрктөндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Бишкек мэриясынан билдиришкенде, аталган көчөдө тротуарларды, веложолдорду жасоо, жаңы ирригацияны куруу, көчөлөрдү жарыктандыруу пландалууда. Учурда жашыл катмарын кыркып, сырткы тармактарды өткөрүлүп, дүмүрлөрдү жулуп, ирригациялык жана тротуарларды орнотуу иштери башталды. Жер участогынын жалпы аянты 0,755 гектарды түзөт.